Каракол шаарындагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул саркынды суу тазалоочу жайдын жоктугу болуп келген. 100 миңдеген калкы бар шаардан бир суткада 7000 кубометр саркынды суу чыгып, ал шаардын четине келип, тазаланбай, экологияга олуттуу зыян келип турган. Азыр бул жерде суткасына 12000 кубометр саркынды суу тазалай ала турган жай салынууда. Бул шаар калкы дагы өсө турган жагдайына ыңгайлашып жатат. Ошо биринчиси жана тазалоо грубый очистка дейт. Ошо жер курулуштары аны менен катар биологический, механический, химический тазалоо жумуштары жүрөт. Ошол жумушу бүткөндөн кийин 2,5 километрлик трубопровод менен Ак Суу районуна караштуу бассейн сезонное регулирование 1,5 миллион кубтук ошченге барып түшүп, андан ары жана сугат жумуштарына суу кетет. Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы турак жайлардын бардыгы борбордук канализацияга кошулган эмес, болгону 30% жетпеген үйлөрдүн суулары гана келет. Ал эми бул ишке кирип, 3 сыйра тазалоодон өткөн саркынды суу сууга берилерде 90-95% таза болуп чыгат. Азыркы күндө Каракол шаарында канализация системасы менен 30% пайызы камсыздалган. Андан тышкары АБРдин биринчи фазасы менен экинчи фазасы, ушул фазасы менен биринчи фазасында 12 километр, экинчи фазасында дагы 12 километр канализация линиялары салынып, бирок ушул очистной сооружениябыз иштебеген себептен мораторийге алынып, элди кошпой келатабыз. Эгер ушул сооружениябыз бүтүп ишке берилгенде дагы 30% населенияны камсыздоого мүмкүнчүлүк болот. У нас приблизительно 25 строительных объектов здесь будет. Там самый большой у нас. Бул жерде 25 курулуш объектилери болот. Мында эң эле чоң жумуш болжолдуу 15000 кубометр суу бата турган суу топтоочу жайлардын курулушу болот. Суткасына 12000 кубометр саркынды суу тазалай ала турганга мүмкүнчүлүгү болот. Албетте, курулуш иштерине эч кандай тоскоолдуктар болбошу керек. Аба ырайынан дагы көп нерсе көз каранды. Жылуу болуп турса, жумуштар эч токтобой жүргүзүлөт. Өзүңөр билесиңер да, кышында көп нерсеге уруксаат берилбейт. Талапка ылайык гана иштерди жүргүзөбүз. Эске сала кетсек, Ысык көлү булсу боюнча саркынды суу топтоочу жайларды куруу долбоору Балыкчы шаарында башталып, ал ишке ашырылды. Ал жай 80 миңден ашуун калкка эсептелген. Экинчиси Каракол, ал эми 3-чү этапта Чолпон Ата шаарында башталат. Эдил Меспек, 7 канал, Ысык көлү булсу.